Биз азыр Жумгалы районунун Байзак айылынын тургуну Зульфия айымдын үйүнүн алдында турабыз. Бул жерди чакан бакчасын гүл бакчага айланткан. Ал бул эмгегинен улам айыл жергесинде өткөн айымдардын гүл өстүрүү боюнча сынагында биринчи орунду жеңип алды. Ал эми мында жалпысынан гүлдөрдүн 100гө жакын түрүн олтургузган. Бала күнүнөн гүл өстүрүп келе жаткан Зульфиянын бакчасына кызыккандар арбын. Мында гүлдүн түрүн кезиктирүүгө болот. Сынак үчүн гүлдөрдүн санын да көбөйтүп, баянтын кеңейткен. Анын бул аракети ага баш байгени алып келди. Өзүнчө мамиле керек, бул баладан дагы аябай карайсыз да гүлдүчү. Анан эрте менен эрте бир күн мурун бачокко суу куюп коебуз. Эрте менен эрте суу куюп кетем, жумушка кетип баратканда кечинде кечке маал келип кайра коем. Анан жолдошум жардамдашат, балдарым жардамдашат. Жергиликтүү депутат айымдардын демилгеси менен ушу конкурс болот, катышкыла дегенинен мурунку жылдагыдан да көбүрөөк кылып өстүрдүм да гүлдүчү. Анан аябай жакшы демилге экен. Эмди жыл буйруса мындан да көбүрөөк башка идея менен катышам го буйруса. Могу жерде гүлдөрлөрүн май айында ачат. Ал эми айылдын дагы бир тургуну Айгүл Мусаева да 20 жылдан бери гүл өстүрүп, бул бакта тажрыйбасы мол. Химикаттарды колдонбой туруп эле мына ушул көз жоосун алган гүлдөрдү өстүргөн. Анын бакчасында гүл эле эмес, жер жемиштин да түрү бышып турат. Лилия, фион дегендер жазында ачат, май айында. Андан кийин июнда ашчулар да бар, сентябрда ашчулар да бар. Кандай гүл көрсөм өстүрө берем да. Анчалык деле химикат, удобрение колдонбойм. Ото чөптөрдү эле өзүм эле бир эмем бар, чоң бачокко салып коюп, 3 күндөн кийин ошонун суусун куям. Ото чөптөрдү топурактын арасына аралаштырып эле кое берем. Андай деле удобрение бербейм. Биз эле эмес, бизди көрүп алып канча деген келиндер кызыгат гүл өстүргөнгөчү. Биз дагы айтабыз, катышкыла деп, ушул айылыбыз көрктөнүп, жашылданып, гүлдөп турса, бизге эле кандай сонун. Мисалында эрте менен чыгып гүлдөрүн карап өзүңчө башкача сезим пайда болот да. Гүлдөн тышкары дагы өзүнүн удобрениясы бар. Аны өз колум менен жасайм. Катышуучулардын сап башында Апын Акматовдун да үй бүлөсү бар. Көп жылдан берки гүлдөрү көчөгө көрк берип, айыл элин гүл өстүрүүгө шыктандырып келет. Короосунун жанынан ары бери өткөн ар бир жаран гүлдөргө суктанып, алкыш айтып өтүшөт. Биринчи эле жаз келсе эле ушул гүлгө аракет кылам, башканы кой. Анан бир чети элге да жакшы болсун деп, өзүмө да жакшы болсун деп гүлөйүп эле жүрөм. Анан элдер кызыгып, кызыгуу болуп атпайбы? Келиндер келет, кыздар келет. Алардын баарына сунуштайм, гүл өстүргүлө, гүл жакшы деп. Ушул Байзак айылынын элине да рахмат, жакшы сөздөрдү айтып кетишет. Байзак айылында иштеген ушул суу кызматкерлерине да чоң рахмат. Ушул сууга дагы жардам беришет. Ушу сугарып алышсын деп, суу тартыш болгондо да унчугушпайт. Рахмат ошо кызматкерлерге. Аталган сынак президенттин Жашыл Мурас долбоорунун алкагында ишке ашып, айылды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү максатын көздөйт. Элеттиктерге шык берген мындай жагымдуулук ар жылы уланмакчы. Мисалы Өзбекстанда гүл фестивали бар. Прям дайыма жазында чакырышат. Дубайда бар, Францияда бар, кандай гүлдөрдүн немелери бар да. Анан биз ушу айылды гүлгө бөлөп, анан көчөлөрүбүздү гүлгө толтурсак деген максатта, жергиликтүү тургундарга дем шык берүү максатында, анан ушул Апын байкенин Чынар эженин көчөгө эккен гүлдөрүнөн өрнөк алып, биз ошо конкурс уюштурдук. Аялдарга дем күч берүүчү конкурс болуп туруш керек. Анткени быйыл өткөрүп энди жыл калып калса болбойт. Муну жайылтып, айылды гүлгө, ар бир көчөбүз гүлгө туруш керек да, толуш. Жаз айында башталган сынакка жалпы 42 тургун катышып, эмгектерине жараша калыстар тарабынан бааланышты. Соңунда мыктылар тандалып, айыл өкмөттүн ардак грамоталары жана баалуу белектери менен сыйланышты. Жазгул Зубариева, Жеңиш Абылдаев, Нарын жаңылыктары, Жумгалы району.